бакыт, бала бол шаң, бала бол биздин жаркын келечек. Ар бир үйдө наристенин үнү жаңырып, дени сак бала ойноп турса, бул ата-эне үчүн эле эмес, коом үчүн да жетишкендик эмеспи? Бирок оору наристе же чоң адам деп бөлүнбөгөнү баарыбызга белгилүү. Жалал Абад облусунун Нокен районунун тургуну 3 баланын апасы Гулира учурда кичине кызынын ден соолугуна байланыштуу Бишкек шаарында бир бөлмөлүү батирде жашап жаткан учуру. Апасынын айтымында Асема төрөлгөндө дарыгерлердин шалаакылыгынан улам туура эмес төрөлүп, наристеңиз чарчап калды деп кол койдуруп алышкан. Бирок бир нече мүнөттөн кийин наристенин жүрөгү кадимкидей согуп баштаган. 2019 жылы 17 апрелде төрөлгөн. Бул жакта кызым реабилитацияда жүрөт. Айына 17 миңден төлөйбүз. Ошо реабилитацияда эми бир аз Кудайга шүгүр кичине өзүн кармап аракет кылып атат. Төрөлгөндө буту менен келген бала. Врачтар 2-3 жолу сураса да операцияга киргизбей төрөтүп алабыз деп башы калып кеткен. Башы чыкпай кыйналып төрөлгөндө пульсу жок төрөлгөн. Анан реанимационный жардам бербеди. Чыгарып алып кеткиле деп үйгө алып кетер мезгилде кайрадан Аллахтын амири менен пульс пайда болуп бир ай комада жатты кислород менен. Бир айдан кийин ыйлап өзүнө аракеттене баштады да. Ушундай врачебный ошибка болуп калды да бизде. Бул бала өлдү деген мезгилде бир 2 кагаз алып келген, кол коюп берген, мен караган жокмун. Анан ошол боюнча биз врачтарга эч нерсе дей албадык. Өзүм кол коюп берип койгон, сураган жокмун кандай кагаз экенин деп. Учурда өз алдынча тамак чайнап иче албай, мойнун токтото албайт, баса да элек. Атайын түтүктүн жардамы менен тамактанат. Бир гана ушу тамак иче албай атат. Буюрса тамакта ичип каларбыз, Кудай кааласа Кудайдан болуп. Отур элек, бас элек, баары Кудайдан буюрса басып да каларбыз деген үмүт бар Кудайдан. Тамакты зонт менен ичет. Ашказанына салабыз, салып өзүм салып үйрөндүм. Шпирс менен. Азыр бир аз печенье жашты үйрөтүп атам. Бир аздан жей баштады. Мойнун кармай элек. Үзүлбөгөн үмүт менен азыркы этапта Гулира айым кызы үчүн дарыгерлердин айткан кымбат баалуу дары-дармектерин башка өлкөдөн болсо дагы алдырып, кызы үчүн баарын жасап жаткан учуру. Томография жасаттык эле. Ченевой части поврежденный дейт, уже жок болуп кетти. Ушу эки жакысында 6 бөлүктөн турат экен, мээси бир жак бөлүгү. Эми ошо калган 5 бөлүгү ошол жок болуп кеткен, менин функциясын аткарыш керек, ошого дары-дармек кылыш керек деп кымбат дарылар жазып берген. Алла атабыз буюрса. Бул жакта баардыгы эле бар бекен же башка жактан? Жокторун Москвадан жөнөтүп атышат. Барларын бул жактан алып атабыз. Буюрса Москвага барсамбы деген ниетим бар эле. Башка жакта албасаңыз баары Кудайдын колунда эмес, балки жакшы болуп кетер баягы. Себебин кылсак Кудайдан болуп жакшы болуп кетеби деген эле үмүттүн баары Аллахтан. Кайгынын артынан кайгы кошулуп, Гулира айымдын жолдошу 42 жашында өткөн жылдын сентябрь айында каза болуп калган. Кайын журт тарабынан эч кандай колдоо жок. Күйөөм 1-сентябрда өтүп кетти, 2020-жылы. 6 ай болуп атат. Эки эле 3 бир тууган болчу, 2 бир тууганы калды. Бизден кичине алардан кабар жок, бизден. Бала ооругандан бери кабарлашпайт. Мен өзүмдүн эле ата-энем, бир туугандарым жардам берип, эл журт жардам берип атат, Кудайга шүгүр. Биз бала менен бул жакта реабилитацияда жүргөнбүз. Мага звонок кылып, инсульт болуп тур деди. Кандай болгонун билбей калдым. Реанимацияга жеткизген. Бирок реаниматолог врач жок болуп калган, воскресенье болгон үчүн. Врачты таап келгенче кечигип калышкан болуп. Реанимациядан үзүлүп тур. 42 жашында биринчи эле жолу инсульт алып эле үзүлүп кетиптир. Анан
ооруганы деле жок эле, кандай болуп калганын билбейм. Биз өзү төрөлгөндөн бери леченияда болуп үйгө деле барбай аттык эле да. Ой. Болду. Мен өзүм мугалим болчумун. Бул 1 апрель 2019-жылы декретке чыккам. 17 апрель бул төрөлдү. Почти төрөгөнгө чейин эле иштедим. Анан ошондон бери иштей элекмин, ушу бала менен эле үйдө. 4 балам бар. Балдар ата-энемде калган. Бул экөөбүз эле бул жакта. 6,5 миң төлөйм айына. Сүйлөшүп бир аз арзандатып. Айына дары свечалары эле бир 10 миң, 12 миңге чейин барып атат да. Анан буга постоянно массаж алыш керек болот. Массаж 500 сомдон кетип атат күнүнө. Массаж тынбай алыш керек дейт. Анан бул тамак жей албаган үчүн смесь алабыз, сместер кымбат. 500 сомго алабыз, 3 күндө түгөнөт. Шприц бар, зонттор бар. Зонту да бир убактарда жоголуп кетип, заказ менен алдырып аттым эле, азыр кайра дагы келип калыптыр аптекаларга. Чоңойгон сайын тамактандырышта эле Зонт салыш кыйын болот, бала сезип калып атат да, сезип калган салганга көнбөйт. Араң салып, бир аз өзүнө жедирип үйрөтүп аракет кылып атам, буюрса Кудайдан болуп жеп калса. Үйдө бол, башың көтөр башың. Энинин бирден бир тилеги каражат болсо өз кесибин мыкты билген дарыгерлерге көрсөтүп, кызы Асема балалыктын бактылуу күндөрүн башкалар сымал көрсө дейт. Буюрса Москвага же бир чет жакка алып чыгайлы деген эле ниет бар. Может, Кудайдан болуп ал жактын врачтары бизге жардам берип жакшы болуп кетебизби деген үмүт. Жок, байланышып көрбөдүм. Өзүм бирок көбүнөн угам, башка чет жактын врачтары жакшы кылат экен депчи. Өзүм эч ким менен байланыша албадым. Каражат жок болгондо байланышты эч кимге өзүм деле чалбадым. Азырда Кудайга шүгүр жардам бергендер болуп атат. Эми күнүмдүк дары-дармек, тамак ашына эле кетип калат экен. Блендер алсам деп отурам, блендер алсам буюрса тамактарды майдалап, бирде тамак жей элек, смесь эле. Ичине витамин болуп, күч-кубат болсо өзү да аракет кылып калабы деген да. Ушинтип тамак ичебиз биз. Зынтында алмаштырып, 2 күндө бир которуп турбасам. Салба дейт. Айла жок. Кичине-кичинеден жейт, анан тойбойт да, кичинеден жегенге. Запастап алып келип турбасам, түгөнүп калат. Суук болсо сыртка чыга албай калабыз. Азырга бала менен барышты эле кыйын суукта. Күн жылыганда барып запас менен алып келип алабыз экөөбүз. Жесин бекен. Жесин бекен.
Акырындан беребиз да, кайра тартып башка жандабы деп текшерип. Көйчө албай атат да. Şu reputatsiyaga barıp kattagandan beri Kudayga şükür. Al jakta ayına 17 mingden alat. Oy, oldu. Tak içine çekli. Kalan kaldı. İçmeydi kendisi. İçkisi gelmeye kaldı hoşuydu. Ops. Kiyim kotarıp жүрөр sen ana. Ay. Tartma. Мындан кийинкинин баласы бар, мындан бир ай чоң. Жүгүрүп, чуркап, сүйлөп жүрөт бу тарап. Жок, ар жактан туугандары калган эми алардан эч кандай жардам жок бизге. Балдардын эң чоңу 16-га чыгып калган. Чегибиз бар эле. Ошол чектин да документтерин жок кылып коюшканда, жолдошум өтүп кеткенден кийин жоголуп кетти, таппай атабыз, мага бербей коюшту. Ушул чекти болсо да сатып, ого иштетейин дедим эле да. Анықтан кайрымдуу кыргыз элим дал ушул чырактай наристебиз Асемага жардам берип, жүзүнө жылмаюу тартуулайлы.